Жүрөк кан тамыр оорулары дүйнө жүзү боюнча эң көп өлүмгө алып келүүчү негизги себептердин бири. Жүрөктүн иштешин эң жөнөкөй ыкмалар менен көзөмөлдөп, оорунун алдын алууга болот дешет адистер. Жүрөктүн туура иштеши үчүн организмде жетишерлик өлчөмдө микроэлементтер жана ошондой эле витаминдер болушу керек. Ал үчүн сөзсүз түрдө дары-дармектерди колдонбостон жөн гана күнүмдүк тамак ашка пайдалуу азыктарды кошуу талапка ылайык. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз дал мына ушул жүрөк оорулары жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы жүрөк кан тамыр оорулары. Дал мына ушул тема боюнча эгерде сизде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыштын телефондору 032 22 код аркылуу 244 87 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Сиздердин сурооңуздарга адистер жооп берип, кеңештерин айтмакчы. Анда мен адаттагыдай студиянын кадырлуу конокторун тааныштырып өтсөм. Айбек Маматов, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын кардиолог дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Анвар Ниязалиев, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын кардиолог дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Негизинен социалдык тармактарда жана ошондой эле буга чейинки программаларда дагы ар дайым айтылып жүрөт коомчулукта. Бүгүнкү күндө ушул жүрөк кан тамыр оорулары кабылгандардын саны көбөйүп баратат. Дал мына ушул оорудан каза тапкандар көбөйүп баратат. Ошол эле учурда бул оору жашарып баратат деген дагы сөздөр көп айтылат да. Эмне себептен? Бул суроого сиздер кардиолог дарыгер катары кандай жооп берет элеңиздер? Негизги эле саламатсыздарбы дагы бир жолу. Негизги эле жүрөк кан тамыр кысылыш ооруларынын себептери аябай көп бүгүнкү күндө. Биринчи себептеринен айтып кетсек, бул тамеки чегүү, арак ичимдиктерин ичүү жана стресске көп кабылган адамдарда, жана майлуу туздуу тамактар менен, калориясы көп тамактар менен көп азыктанган адамдарда кездешет. Оорулуунун жашарып бараткандыгынын негизги себептери дагы ушулар болуп эсептелет. Жакшы. Негизинен жаман адаттар жана ошондой эле биздин жашоо образыбыздагы бул нерсеге себеп деп айтасыз, Айбек мырза кошумчалайт окшойсуз, Кошумча жок. Туура айтып өттү. Жакшы, адам дал мына ушул жүрөк кан тамыр оорусуна кабылганын кантип байкаса болот? Негизинен айтасыздар го, бизге батыраак келсе жакшы. Биз батыраак сакайтат элек деген ушундай кеңештериңиздерди көп айтып каласыздар да. Ушул кантип билсе болот? Негизги эле бул жүрөк кан тамыр кысылыш оорусу менен ооруган адамдарда биринчи себептеринин бири бул дамыгыш, басып кыймыл аракет кылганда дамыгып, энтигип, көкүрөк тушунда оору болуп, сол колго берип оорусу. Анан давлениясы ашышы мүмкүн, башы ооруп, башы айланып, кан басымы көтөрүлүп, ушуга окшогон жеңил причиналар десек болот, жөнөкөй нерселерден башталат. Ошол өз убагында кайрылбагандыктын себебинен оору күчөп барат күндөн күнгө. Мисалы, көбүн эсе мурда айтасыздар, мисалы 50 жаштагылар дал мына ушул ооруларга кабылып келсе, бүгүнкү күндө 30 жаштагылар дагы ушул оору менен даттанып келе жатат деген дагы маалыматтар айтылып жүрөт да. Мисалы, мына ушундай белгилер айталы чоңдордо, мисалы басканда энтигүү болду, чарчап калдым, көкүрөгүм атышып кетти дегенде, мисалы чоң эжелерибиз, жолсу агаларыбыз, абалар болсо айтышат да, эми бул каарылыктын белгиси деп деле ушинтип жүрө бергендер бар да. Мисалы канча метр басканда ушундай атыш керек, канча метрде ушундай энтигүү пайда болуш керек, ушуну дагы так айтып кетсеңиздер. Жүрөк кан тамыр ооруларында барган сайын жашарып баратат, өз айтканыңыздай. Бул жерде көбүнчө баягы гиподинамия деп коет, азыркы жаштарда дагы көп кыймыл аракет жок. Ошон себептен ошо оорулар өрчүп атат. Жүрөк оорулары. Анан оорусу көбүрөөк ачышкан оору болот. 20-30 метр басканда атышып оорушу мүмкүн, энтигиши мүмкүн.
ошол учурда кайрылыш керек сөзсүз түрдө. Анан айттыңыздар, кан басымы дагы бир калыпта турбай, дайыма көтөрүлүп турса, батыраак кайрылсын деп калдыңыздар да. Негизинен мына ушул кан басым оорусу кээ бирлер мисалы тукум куучулук болуп, апасы, атасы ооруп турган болсо, балдары да сөзсүз түрдө ооруйт да. Ал жаш курагы канча болгонуна карабайчы. Мисалы түздөн түз кан басым оорусу дагы ушул жүрөк кан тамыр ооруларына, жүрөктүн ар кандай ооруларын алып келиши толук ыктымал экен да. Себеби биринчи кан басым бийик болгондо адамдын кан айлануу системасы бузулат. Кан айлануу система бузулган менен барабар эле ошол кошумча органдарды өзүнүн функциясынан ишин толук аткарбаганы, мындай айтканда, органдарды кыйнай баштайт. Давление бийик болгонун себебинен боор, бөйрөк, баш, мээ, кан айлануу системасы бузулушу мүмкүн. Ошентип отуруп баардык органдар бир жумушун аткара албастан анан жүрөккө акыркы учурда жүрөккө осложнение бериши толук ыктымал. Кабулдоодон улам бул жүрөктө оору пайда болот экен да. Жакшы, анан жогоруда жакшы мындай оорунун белгилерине токтолуп кеттиңиздер да. Анан кээ бирде мисалы бейтаптар башка оору менен дагы алмаштырып алышы мүмкүнбү? Айталы кайсыл оору менен мисалы? Алмаштырып алышы мүмкүн. Көбүнчө бейтаптар ашказан оорусу менен байланыштырылышы мүмкүн. Өпкө оорусу менен байланыштырылышы мүмкүн. Хронический бронхит, анын да типтери бар, варианттары бар да. Абдоминальный тип деп коет, астматический вариант болот, аритмический варианты бар. И бессимптомный да варианты бар да, бул инфаркттын. Ошон үчүн ашказан оору да деп келиши мүмкүн да. Ошонан кийин дем ала албай атам, өпкөм деп келиши мүмкүн. Ушундай белгилери бар. Ошол оорулар менен алмаштырып алышы мүмкүн. Жалпысынан биз жүрөк кан тамыр оорулары деп атап коебуз да. Бирок ал ичара өзүнчө түрлөргө бөлүнүп кетет десем болот да. Ушуларга токтолуп кетсеңиздер. Анан булардын айырмачылыктарында кандай айырмачылыктарына токтолот деңиздер, ушуну айтып берсеңиздер. Негизи эле жүрөк кан тамыр кысылыш оорусу острый инфаркт миокард жана некуволновый инфаркт болуп бөлүнөт. Бул больницага кайрылгандан баштап. Айбек айткандай эле ашказан оорулары менен көбүнчөсү биздин оорулуулар адаштырып алат. Кээ бирки оорулуулар жүрөк ооруганда ашказанына оору берет, кээ биркилерге астыңкы жаагына бериши мүмкүн, кээ биркилер сол колуна басып жүргөндө, экинчи, үчүнчү этажга басып чыкканда дамыгып энтигип жүрөгү ачышканын кадимкидей байкап калышат. Ошол учурда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, дарыгердин сунуштарын алып, дарыл дармектерди ичип турган макул. Жакшы. Мына ушул миокардтык инфаркт деп калдыңыз да. Бул илдетке алып келген кандай оорулар болушу мүмкүн мисалы? Жогоруда айттыңыздар, кан басымы жогорулашы, гипертония оорусу. Андан башка да кайсыл оорулар ушул инфарктка алып келет? Негизи эле инфаркт оорусу жүрөк кан тамыр кысылыш оорусу болгондуктан нерв оорулары көбүн эсе, давление оорулары, организмде кан айлануунун толук жетишсиздигинен керектүү убакытта, керектүү өлчөмдөгү тамак ашты, витаминдүү тамактарды жебегендиктен, же болбосо дагы бир кыймыл аракеттин азайып кеткендигинен, негизи эле мындай караганда основной ушул оорулар менен. Биз ар дайым эле бул оорулардын алдын алууда ушул оору жөнүндө маалымат берип, анан оорунун алдын алыңыз, дайыма спорт менен достошуңуз, жакшы тамактаныңыз, сергек жашоо образында жашаңыз деген жакшы бир кеңештерди программадан айтып эле келебиз да. Бирок ошого карабай бүгүнкү күндө жүрөк кан тамыр ооруларына кабылгандар Кыргызстанда көп деп айтылат. Бул оорудан каза тапкандар да көп деп айтылат да. Анан сиздер кардиолог катары бүгүнкү күндө ушул оорунун алдын алуу боюнча кандай иш аракеттер жүргүзүп жатасыздар? Мисалы элге мисалы жөн эле теле көрсөтүүлөрдөн, түшүндүрүүдөн сырткары дагы бир башка ыкмаларды көрүп жатасыздарбы? Кандай аракеттер болду? Аракеттер эме
бизге эми кайрылган учурда гана кеңештерибизди айтып иш алып барабыз. Аны көбүнчө булар поликлиникада көп учетто турушат, эми көп бейтаптар. Ошо поликлиника аркылуу ошол жактан түшүндүрүлүп, ошолор аркылуу иш алып барылат. Үй бүлөлүк дарыгерлер Үй бүлөлүк дарыгерлер. Анан телекөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы? Бул оорунун алдын алуу үчүн биз эмнелерге көңүл буруш керек? Жашыбыз 19да деген калтырган. Основной жүрөк кан тамыр кысылышы оорусу болбош үчүн өзүңүз айтып кеткендей сергек жашоо, спорт менен ар дайым кыймыл аракетте болуп туруш керек. Калориясы көп, майлуу, туздуу тамактардан этиятташ керек. Бизде себеби климатыбыз ушуга байланыштуу. Майлуу туздуу тамакты көп жебесек, колдонбосок тура албайбыз. Ошол майлуу туздуу тамактардан этият болушубуз керек. Основной. Гиперхолестеринемия деп коет, организмдеги кандын составындагы майдын көбөйүп кетишинен дагы инфаркт, инсульт ооруларына көп кабылгандар көп. Демек, мына ошол нерселерге өзгөчө көңүл бура турган болсок, биз бул оорунун алдын алсак болот. Жакшы, саламатсыздарбы? Менин жашым 55-те дейт. Кан басымым аябай жогору жүрөт. Анан жайындасы кээде тез ойноп калат дейт. Эмне кылышым керек? Кантип дарыланам деген суроо калтырыптыр да. Буга байланыштуу суроолор чындыгында аябай көп эле келет. Себеп дегенде кан басым оорусунан жабыртаткандар чындыгында көп да. Бул өнөкөт илдет болгондуктан, мисалы, ар дайым көзөмөлдөп жүрсө да кээде ушундай тынчсызданууну жаратат да. Тез бирде карасаң түшүп кетет, бирде карасаң жогору болуп дегендей. Эми жаштардын давлениясы, кан басымы көтөрүлгөнү башка бир оорулардын себебинен да болушу мүмкүн да. Онда ошо стационарга барып, же болбосо поликлиникага барып, кайрылып, врачтын кеңешин алып, керектүү текшерүүлөрдөн өтүп, анан ошого карата ошонун жыйынтыгы менен ошого карата дары ичиш керек. Анан ошол сиздерге келип, мисалы, жогоруда айттыңыздар го, учетко турат деп. Учетко турган бейтаптар дагы, мисалы, сиздерге келип кайсы бир дарыны жазып алат дагы, дайыма ошону ичип жүрөт да. Бирок кээде ошол дары дагы жардам бербей калган учурлар кездешет деп дагы суроо калтырды да. Туура. Оорулуулар бир доктурга кайрылып, оорулуунун салмагына, телосложение деп коет, боюна, көлөмүнө жараша дарынын дозасыны жаздырып кетишет. Ошол эле убакытта ошол бойдон келбей койгон учурлар да көп кездешет бизде. Сөзсүз түрдө повторный осмотр, контролго келип, врачтын көзөмөлүндө эгер инфаркт же давление оорусу менен ооруган болсо, оорулуу сөзсүз түрдө көзөмөлдө болуп турганы жакшы. Анан мына ошол кошумча кеңеш болсун, айтып өтсөңүздөр, мисалы, кан басым менен ооруган бейтаптар, мисалы, бир дарыны жазып берсеңиздер, аны бир нече жыл ошону кайталап ичет да. Канча убакытта бир дарыны башка фирманыкына дейли, же болбосо башка түрүнө, ошого эле окшош, бирок башка түрүнө алмаштырып туруу талап калайык. Эми эгерде бир дары жакшы жардам берип атса, аны өмүр бою ичсе боло берет. Эгерде бир себептерден дары таасир бербей калса, давлениясы ичкен убакта да көтөрүлүп аткан болсо, анда уже алмаштырганга туура келет. Более жакшыраак, жакшы таасир берген даарыларга алмаштырыш керек. Саламатсыздарбы? Жашым 30да, кээде жүрөгүм бат согот дейт. Көкүрөгүмө билинет дейт, бат соккон дейт. Кээде кадимгидей эле согуп калат дейт. Эмне кылышым керек? Бул жүрөктө көйгөй бар деп билсе болобу деген түшүнүп калтырды. Албетте бул жүрөк бат-баттан ойноп сизди тынчсыздандырып аткан болсо, сөзсүз түрдө дарыгер кардиологко көрүнүп, суточный ЭКГ монитор деп коет. Бир сутка жүрөктү көзөмөлдөй турган аппарат коюп беребиз. Ал аппараттын жыйынтыгы боюнча сиздин жүрөгүңүз нерв системасынан болуп атабы же жүрөктүн өзүнүн нарушение ритма болуп атабы, ошону аныктап, ошого жараша сунуштарыбызды беребиз. Биз сөзсүз түрдө доктурга кайрылыш керек мындай учурда. Жогоруда айткан аппарат дейлиби, текшерүү, мисалы, бир сутка бою жүрөк кандай иштегенин аныктап берет, Туура. Ошодон кийин гана сиздер бир чечимге келесиз. Чечимге келип, ошого жараша. Жакшы, саламатсыздарбы? Жүрөк сайгылашса дейт. Эмне болот? Бул жүрөк оорунун башталышыбы деген суроо калтырыптыр да көрүүчүбүз. Жок, жүрөктүн оорунун башталышы эмес. Жүрөк кээ бир учурда сайгылашып да башталышы мүмкүн.
бирок көп учурда бул жерде ошо көкүрөктөгү ошо кабырганын арасындагы нервтерде баягы шамалдашын себебинен воспаление болуп ошол учурда ооруш мүмкүн, сайгылашыш мүмкүн. Бул дем алганда, кыймыл аракет кылганда оорутат, сайгылашып. Бул уже бул нерв тамырлардан болот, жүрөк оорусу эмес. Жакшы, саламатсыздарбы? Туулгандагы жүрөк кемтик оорусу дейт. Кийин бүтүп кетиши мүмкүнбү? Же сөзсүз түрдө аны дарылоо жолу менен же операция жолу менен сакайыш керекпи деген суроо калтырыптыр. Албетте, туулгандагы жүрөк кемтиги оорусу менен акыркы учурларда аябай көп оорулуулар кайрылууда. Себеби дегенде ошол боюнда бар малында же болбосо боюна бүткөнгө чейин аз кандуулук оорусу менен же болбосо вирусный инфекциялар менен, грипп деген оорулар менен көп ооруган инсандардын балдарында ушундай жүрөк кемтиги оорусу менен туулгандар аябай көп кездешет. Негизи мындай оорулар менен туулганда баланы 6 айдан 1 жылга чейин контролдо болуп турат. ЭХО, КГ, ЭКГ деген аппараттарга түшүп контролдо болуп турат. Ошонун негизинде бүтүп кетиши да мүмкүн. Бүтпөй калган учурларда азыр жүрөк кан тамыр хирургиясы Кыргызстанда аябай жакшы өнүгүп келатат. Хирургтарга жолугуп, операция жолу менен бүтөп койсо болот. Саламатсыздар. Бизде көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып, түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. Мен суроом берейин деген, мен жүрөк кан тамыры боюнча эмес, мен варикоз боюнча берейин деген да. Берсем болорбу дейт. Сөзсүз түрдө WhatsApp'га сурооңузду калтырсаңыз болот. Сиздин сурооңузга жооп алып бергенге аракет жасайбыз. Башка адистеринен, чыныгы адистеринен. Кийинки суроо WhatsApp'тан келген. Саламатсыздарбы? Жашым 35-те. Каным коюу дейт. Анан сол тарабым дейт, сол колум талыйт дейт. Сол колум талып, дайыма талып жүрөт дейт. Анан кээде ошо сол тарабым сайгылашып кетет дейт. Эмне себептен деген суроо калтырыптыр да. Себебин аныкташ үчүн бул биринчи келиш керек бизге. Жогоруда айтылгандай вен пробалар атайын текшерүүдөн өтө турган аппараттар бар. Вен проба деп коет. Тредмил тест жүгүртүп, ошол жерден аныктайбыз. Эгерде жүрөк оору болсо, жүрөк оору деп биз аныктап беребиз. Жүрөк оору болбой калышы да мүмкүн. Жакшы, бейтапты көрүшүңүздөр керек экен. Анан даттанууларын угуп, ошол жерден анализ тапшырат, керектүү анализдерди. Ошол учурда гана Сиздер түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Дал ушул тема боюнча эгерде сизде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыз. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номер. Анда студиябызга келген суроолорду четинен бере баштасам. Саламатсыздарбы? Спорт залга барып машыгып турам дейт. Жүрөгүм кысылат, жашым 30да. Анан кардиологко кайрылсам, тромбоз менен тримукол деген дары жазып берди. Бирок анын эч кандай пайдасы болгон жок. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр да. Сурооңузга чоң рахмат. Эгер спорт залга барып машыгып турсаңыз, жүрөгүңүздө ачышуу оорулары же болбосо иррадиация деп коет, жүрөктүн оорусу сол колго берип, астыңкы жаакка берип, ооруп кыйнабаса, анда эч кандай кыжаат болуштун кереги жок. Жүрөгүм кысылат дейт. Жүрөк кысылганда кандай десек, жүрөк басканда же нагрузкада же машыгуу залына барганда кысылбаса, анда эч кыжаат болбой койсо боло берет. Бул учурда кошумча суроо, негизинен кардиологдор менен кошо невропатологдорго да көрүнүп койгон ашыктык кылбайбы? Туура. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Кош бойлуумун. Кээде жүрөгүм дейт күйүгүп кетти дейт. Анан стенокардия боюнча дагы маалымат бериңиздерчи деген суроо калтырыптыр дейт көрүүчүбүз. Кош бойлуу болгондо жүрөктүн күйүп кеткенин, бул кош бойлуу болгондо өзү жүрөк тезирээк согот да. Ошто плотко тезирээк кан айланууну баягы жакшы кылыш үчүн жүрөк аракет кылып, тез согуп, кан айланууну жакшыртып берет. Эми ошол учурда кичине болушу мүмкүн. Бул жүрөктүн патологиясы болуп эсептелбейт. Стенокардия деп, стенокардия бул ошо острый коронарный синдром деп коет. Бизде ошолордун
классификациясы болуп бөлүнөт да. Стенокардия нестабильный, анан кийин инфаркт болуп бөлүнүп кетет да. Стенокардия именно ошол кан тамырдын жабыркашы да, атеросклероз. Жүрөктүн кан тамырында атеросклероз болсо, кыймыл аракет басканда, же болбосо подъемдордо чыкканда көкүрөгү ачышып оорутат. Ошо солкулугу берип оорутат. Ошол учурларда сөзсүз кайрылыш керек. Стенокардияда ушуну айтат. Жакшы, саламатсыздарбы? Овальный окно бул коркунучтуу эмеспи? Азыр стресстемейин деген суроо калтырыптыр. Открытое овальное окно бул тубаса жүрөк кемтиги ооруларынын белгилери. Бул учурда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, мындай оорулар акыркы учурда да аябай көп кездешип атат. Жүрөк кан тамыр хирургиясына барып, көрүнүп сөзсүз лечение алып, операция кылдырып койгон жакшы мындай учурда. Сөзсүз түрдө операция жолу менен жакшы болот, э? Негизинен өзү 1 жылдан 6 айдан 1 жылга чейин туулганда баланы көзөмөлдөө болуп турат аппараттардын негизинде. Эгер 1 жылга чейин жабылып алса, анда сөзсүз түрдө операция кылып койгон жакшы. Операция кылып жүрөк кемтигин оңдоп түздөп койгон жакшы. Жакшы. Саламатсыздарбы? Жүрөгүм ооруйт дейт, сол тарабым дейт. Анан колума тартып ооруйт дейт. Анан колдорум шишиңкиреп турат. Жашым 40-та, эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр. Бул азыркы жогоруда айтылып кеткен ошо стенокардиянын белгилери болушу мүмкүн. Жакынкы дарыгерлерге, поликлиникага или жакын арада больница болсо, оорукана болсо, анда кайрылыш керек сөз кардиологторго. Жогоруда айтылгандай, ошо текшерүүлөрдөн өтүп туруп, анан ошого карата дарылар жазылат, эгерде стенокардия болсо. Жакшы. Негизинен мына ушул программаны, даяр программаны алып чыгууда көптөгөн маалыматтарды окуп чыктым, көптөгөн атайын программаларды көргөнгө туура келди да. Ошол жерде, мисалы, Кыргызстанда бүгүнкү күндө чындыгында жүрөк кан тамыр ооруларына көп кабылгандар, тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол жүрөк кан тамыр ооруларын так аныктай турган ангиография же болбосо коронография аппараты жетишерлик деңгээлде эмес, аз санда. Ошол себептен дагы дал мына ушул илдеттен каза болгондор көп деген маалыматтарды көрдүм да, окуп чыктым. Сиздер кардиолог катары кандай жооп берет элеңиздер? Демек, мына ушул аппараттар жетишпей жатабы? Ошол жетишпегенден улам сиздер сыяктуу кардиологдор же болбосо кардиохирургтар бейтаптарга жардам көрсөтө албай жатабы? Азыркы учурда ангиограф аппараты уже биздин шаарда 3 жерде жайгашкан, 3 жерде бар. Ош кардио, Кардиоазия жана областтык ооруканада бар. Азыр бизде жетиштүү эле деңгээлде бизге келген бейтаптарды, биздин шаардык клиникада жок, бирок бизге келген бейтаптарды текшериш үчүн жүрөк кан тамырын көрүп, ошого карата керектүү жардам бериш үчүн ошол ангиограф аппаратына клиникаларга жөнөтөбүз. Частный клиникаларга же болбосо бул больницага жөнөтөбүз. Жакшы. Жетиштүү эле. Жетиштүү деп ойлойсуз? Негизинен жетиштүү. Ош шаарында жетиштүү. Бирок башка аймактарда, алыскы аймактарда, чынын айтканда, ал жакта андай аппарат жок. Бизге келгичеңде убакыт чозулуп кетет. Ошон үчүн алдын алып, бул оорунун алдын алып жүргөн жакшы. Бул аппарат пайда болгучакты кандай жардам берген? Кардиологдор же болбосо кардиохирургтар, бейтаптарга? Бул аппарат жок келгенге чейин өзүнүн атайын дары-дармектери болгон, стрептокиназа деген, жүрөктүн сыртындагы кан айлануу системаны инфаркт болгон учурда дарысын коюп, ошол моментте инфаркт болгон участканы кан менен камсыз кылып, оорулууга жардам бере турган дары-дармектер болгон. Азыркы акыркы 10-15 жылдын ичиндеги бул европейский жакшы аппараттардын биринин катарына кошулгандыктан бүткүл дүйнө жүзүндө ушул аппаратка инфаркт болгон адамдарга ушул аппаратка түшүү жана стент тамыр жолун ачып коюу үчүн стентирование деп коет. Ошол стентирование бардык инфаркт болгон адамдарга сунушталат. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Кан басымым жакшы болгон учурда дагы
сол жагым сайгылашып атышып ооруйт дейт. Анан далы жагымдын талат дейт, далым талат дейт. Анан кээде ушул далы жагымды массаж кылып укалатканда оору жазылып кетет дейт. Бул жүрөктөн болушу мүмкүнбү, же болбосо остеохондроз, же болбосо омуртка оорулары деген суроо калтырыптыр да. Жүрөк оорусу болушу мүмкүн эмес, эгерде укалап массаж кылса жоголуп кеткен болсо да. Бул жүрөк оорусу эмес, может остеохондроз, может нервтер шамалдаган эгер сайгылашса, жүрөктүн оорулары мындай болбойт. Жакшы. Саламатсыздарбы? Стенд койдургандан кийин дагы тромбтор пайда болуп калышы мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр да. Саламатчылык албетте стенд койдургандан кийин башка тамырларда дагы жабыркаган тамырлар болот. Стенд койдурганда основной эң көйгөйлүү тамырга гана стенд коюлат. Башка тамырларда дагы 25, 50, 75% чейин тамыр кысылыш жолдору болушу мүмкүн. Ошон үчүн албетте жүрөгү атышып, дамыгып, дагы кайрадан инфаркт болуп калыш коркунучу аябай көбүрөөк. Ошон үчүн сөзсүз дарыгердин көзөмөлүндө болуп, убагында дарыларын ичип, давлениясын контролдоп турган жакшы мындай учурда. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Саламатсыз. Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. Урматтуу көрүүчү, Baş organda ne zarı iç gerek? кандай? Baş organda ne zarı iç gerek? Жакшы. Кандай кеңеш бересиздер? Эгерде башы ооруса, башы чоң эле эне экен, көрүнөт сүйлөгөн араны. Кан басымы көтөрүлүшү мүмкүн. Ошол учурда дагы баш оорушу мүмкүн. Же болбосо бир башка оорулардын себебинен болушу мүмкүн. Эгерде кан басымы көтөрүлсө, кан басымын түшүрүүчү дарыларды ичиш керек. Жакшы. Анан мына ушул жүрөк кан тамыр оорулары жана ошондой эле стенд коюу деп жогоруда айтып калдыңыздар да. Мисалы, коронарографияга түшкөндө бардык жүрөктүн кан тамырларын бир заматта текшерип береби, же болбосо кайсы бир бөлүгүн эле текшерип береби? Айтайын дегеним, экинчи жолу ушундай кандай инфаркт оорусу, миокарддык инфаркт кайталанбаш үчүн, же болбосо экинчи жолу бейтапта көйгөй жаратпаш үчүн. Албетте коронарографияга түшкөндө жүрөктүн эле өзүнүн кан айлануу системасын толук 100% көрсөтүп берет. Кайсы тамырда канча процент май баскан, жүрөктүн кайсы участкасында кан айлануу системасы начар болуп атат, ушул маселелерди чечип бериш үчүн коронарографияга түшүлөт. Демек, толук аныктап берет, э? Толук аныктап берет. Мындай түшүнсөк болот экен да, демек башка ушундай тромб болуп, ушундай көйгөйлөр кайталанбашы мүмкүн деп, э? Толук көргөндөн кийин. Кайсыл жеринде көйгөй болсо, ошол жерге сөзсүз түрдө жардам беришет да. Жардам беришет албетте. Стенд коюлат. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Түз эфирде көрүп жатам дейт. Эки колум чымырап дейт. Анан жүрөгүм ооруп жатат, аба жетишпей атат. Эмне кылышым керек? Кандай жардам айтат элеңиздер деген суроо калтырыптыр ушул заматта. Ушул заматта жүрөгү ооруганы, биринчи жүрөк оорубу же башкабы аны билиш керек. Эки колу чымыраганында ошо эң жакшысы жакынкы дарыгерге кайрылып, экиг аппаратынан өтүп, дарыгердин кеңешин алган жакшы. Азыр бул жерде биз көрбөй туруп айтышыбыз кыйын да, жүрөк оорубу же башкабы. Биринчи аныкташыбыз керек жүрөк оорубу экен. Демек, тез аранын ичинде бул учурда өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна же болбосо тез жардам кызматына байланыш керек, э? Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Жүрөгүм түйүлүп дейт, 1 секундтай түйүлүп, аябай жаман болуп кетем. Мен суроомду окуп коюңуздарчы, бул жүрөк оорубу деген суроо калтырыптыр да. Саламатчылык албетте мындай учурда сөзсүз дарыгердин көзөмөлүнөн өтүш керек. Биринчи аппараттарга түшүш керек: электрокардиография, эхо,
стресс тест деп коет. Ушундай негизги основной жүрөк кан тамыр кысылыш оорулары жалаң гана аппараттын негизинде жана оорулууну врач доктор менен байланышып көргөн учурда гана аныкталат. Сөзсүз түрдө дарыгерден өткөнүңүз макул мындай учурда. Жакшы. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Мен жүрөгүм лакылдап кыйнала берем дейт. Анан кардиологдор жүрөгүмдө шум бар деп дагы айткан дейт. Бул эч нерсе болбойбу деген суроо калтырды. Жүрөгү лакылдап кыйнаса, анда жогоруда да айтып өткөндөй эле холтер аппараты бар, суточный монитор деп коет, бир суткалык аппарат. Ошондо текшерип, эгерде лакылдаган деген бул биз азыр мен түшүнүп атам, тахикардия болушу мүмкүн. Тахикардиянын дагы түрлөрү бар. Ошо кайсы түрү, тахикардиянын кайсы түрү болуп атат. Ошону билип, анан кийин ошого карата дары жазышыбыз мүмкүн. Ушул суточный аппараттан өтүш керек. Эгерде шум болсо, шумдун дагы өзүнүн кандай шум себептерин аныктап туруп, ошого карап туруп, шунун дагы степендери болушу мүмкүн. Ошол степендерине карап туруп, керектүү дарылар жазылат. Жакшы, бизге мына эфир башталгандан бери бир топ телекөрүүчүлөр кайрылды. Бул жерде 30дан ашуун азыр СМС суроолор дагы келип жатат. Баары көпчүлүгү окшош десем болот да. Мисалы, бул ушул даттануулар менен бейтаптар келгенде эле сиздер кандай текшерүүлөрдү өтүүсү керек, ошолорду сунуштайсыздар. Анан бул жерде жогоруда айтып өттүк, коронография боюнча бардыгы эле даттанып келген ушул коронографиядан өтүү керекпи? Себептенде азыркы учурда мисалы невропатологко барсаң, томографиядан өт десе, ал эми сиздерге келсек, ушу коронографиядан өтчү деген ушундай сунуштар болуп калып да. Бизге кайрылган бейтаптарды биринчи ЭКГ аппаратынан өткөзөбүз. ЭКГ аппаратынан бейтаптын даттануусун угабыз, аппаратка салабыз, ЭКГ аппаратына, эхо аппаратына салабыз. Эгерде ал жерде дагы жакшы белгилери билинбей атса, анда вен-проба, ошол стресс тест деп коет. Жүгүртүп, чуркатып, же болбосо велосипедтеп туруп биз текшеребиз. Анан ошол жерде анан кийин эгерде жүрөк кан тамырында өзгөрүү бар деп чыгарып берсе, анда уже чоң обследование, бул ошол ангиография аппаратына уже салышка туура келет. Бардык эле бейтаптарды келгенде эле ангиография аппаратына сал дебейбиз. Биринчи ага чейинки текшерүүлөр бар. Ага чейинки текшерүүлөрдөн өткөзүп туруп, анан эгерде ошол жака показания болсо, анан кийин биз ошол аппаратка салабыз. Демек, эң алгач ушул жөнөкөй жолдор менен, жөнөкөй жолдор менен текшерип, анан дарылап көрөсүздөр. Эгерде алда таасир бербесе, сөзсүз түрдө коронография, ангиография аппаратынан өтүш керек. Саламатсыздарбы? Менин жолдошум көптөн бери дейт, ооруп жүрөт, жашы 59-та дейт. Анан дары ичип жүрөт дайыма дейт. Кандай дары экенин жазбаптыр, бирок ашказанына зыян эмеспи организмине деп жазыптыр. Анан жүрөгү минутасына 55-65 жолу согот дейт. Негизинен жүрөк, дени сак жүрөк дейли, канча жолунан согуш керек? Жаштарда, анан чоңдордо ошол боюнча айтсаңыздар, Негизи адамдын жүрөгү минутасына 1 минутасына 55-60-тан баштап 90-га чейин согуш керек. Эгер 85-90-дон жогору согушу күчөп жогорулап кете турган болсо, анда атайын жогоруда айтылган атайын текшерүүлөрдөн сөзсүз түрдө өтүш керек. Анан жанагы дары ичип жүрөт дегени, мисалы үчүн жүрөк кан тамыр кысылыш оорусуна жазылган дары-дармектер боло турган болсо, ашказанына такыр терс таасирин бербейт. Жүрөк кан тамыр кысылыш ооруларынын дарылары кан суюлта турган дарылардан башкасы ашказан, ичеги карын, боор, бөйрөк ооруларына терс таасирин бербей турган болуп жасалып чыгарылган атайын. Андан эч кандай кыжаат болбой койсо боло берет. Жакшы. Негизинен бүгүнкү күндө мына ушул жүрөк ооруларын заманбап ыкма менен дарылоо боюнча дагы ар кандай иш-аракеттер жүрүп жатат десем болот да. Бул заманбап ыкма менен дарылоонун эффективдүүлүгү жана бейтап үчүн өзгөчө жеңилдиги кандайча? Ушул боюнча айтсаңыздар. Жүрөк кан тамыр оорусун эгерде инфаркт миокардан ала турган болсок, ангиография жакшы стандарт, дүйнө жүзүндөгү золотой стандарт лечения деп коет. Бул
коронарография, стентирование. Бул бейтау үчүн эң жакшы эле текшерүү, жакшы эле лечение болуп эсептелет. Эми финансы жагынан алсак, кичине оор келиши мүмкүн. Бирок эң эффективдүү жакшы лечение ошо ангиографиядан өтүп, стентирование кылып, эгер кан тамыры жабыркаган болсо, өтүп алса жакшы. Жакшы, стенд коюу боюнча айттыңыздар да, мисалы кысылган тамырды кан өтүш үчүн аны өткөрүп коет, кандын өтүшүнө кандайдыр бир жардам берет. Мындай стенд койгондон кийин кадимкидей эле болуп калабы адам? Мурдагыдай эле жашоосун улантып береби, же болбосо ошол учурда дагы кайсы бир нерсеге көңүл буруп, дары-дармек ичип жүрүү талап калайык? Албетте стенд коюлгандан кийин өзүнүн ден соолугуна карап, стенд коюлган тамырда гана эмес, дагы башка тамырларда дагы жүрөк кан тамыр кысылыш оорусу болуп калышы мүмкүн. Ошол эле учурда өзүнү ушундай физический нагрузкалардан алысыраак болуп турганы жакшы. Албетте дарыгердин көзөмөлүндө болуп, көп оор иштерди кылбай турганы жакшы. Жакшы, телекөрүүчүлөрдөн көпчүлүк суранычтар келип атат. Ушул кантип байланышсак болот, сиздерге барып көрүнөлү деген суроолорун калтырды. Биз ошол шаардык клиникалык ооруканасында кардиология бөлүмүндө иштейбиз. Телефондор барбы? Мисалы алыс жактан да кеңеш суроону каалагандар. Албетте телефондор калтырабыз студияга. Сөзсүз түрдө эфирден сырткары бизге байланышып, телефон номерлерин алып алсаңыздар болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Анвар Ниязалиев, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын кардиолог дарыгери жана ошондой эле Айбек Маматов, аталган эле оорукананын кардиолог дарыгери. Сиздерге рахмат айтабыз. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Сиздерге да рахмат. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.